Слава Україні! Не? Розстрілять нахуй. Слава Україні, кажи. Кажу, слава Україні. Слава Росії в Україні. Да, складочки Ах ти, донор, ебаний. блядь. Слава народу. Да. Слава Україні! Не? Розстрілять нахуй. Слава Україні, кажи. Кажу, слава Україні. Слава Росії в Україні. Да, складочки Ах ти, донор, ебаний. блядь. Слава народу. Беларусь Украин чегара аймагында өткөн Украина менен Орусиянын делегацияларынын 28 февралдагы сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. Орусиялык делегацияны жетектеп келген президент Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Мединский 5 сааттын ичинде алар бардык маселелерди сүйлөшкөнүн, айрым маселелерде тил табышууга жакындашканын айтты. Ал тараптар эми сүйлөшүүнүн экинчи айланпасында кездешерин, аны Беларусь-Поляк чегарасында өткөрүү тууралуу макулдашканын кошумчалады. Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк Украинанын аймагында ок атууну токтотуу үчүн тараптар айрым чечимдерди такташканын, калганын өз жетекчилери менен такташуу үчүн артка кайтып жатышканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. 5 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевде жасалды. Украиналык маалымат каражаттары Орусиянын аскерди кол салуусунан 352 украиналык жайкын тургун каза болгонун, алардын 3-өө жаш балдар экенин жазды. Окуянын алгачкы күнү Киев 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Андан кийинки жагдай азырынча белгисиз. Мунун алдында Украинанын коргоо министрлиги Орусиянын армиясынын жоготуулары 5300 жоокерди түзөрүн маалымдаган. Бул категориянын ичинде өлгөндөр, колго түшкөндөр, жарадарлар кошо санала турганын растаган. Орусия өлгөн же жараат алган аскерлери бар экенин мойнуна алганы менен алардын санын айта элек. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын 1000 жакын аскердик объектисин талкалаганын гана маалымдады. Кошмо Штаттар Орусиянын Борбордук банкына, финансы министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна санкция салды. Жаңыртылган санкциялык тизме АКШнын финансы министрлигинин сайтына жарыяланды. Талапка ылайык эми Орусиянын Борбордук банкы менен финансы министрлиги АКШдагы доллар түрүндөгү активдерин иштете албайт. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусуна байланыштуу буга чейин Европа биримдиги дагы Орусиянын Борбордук банкына санкция салып, анын эл аралык резервиндеги бөгөт койгон. 25 февралга карата Орусиянын улуттук каржы мекемесинин валюталык резервинде 500 миллиард доллардай каражат бар экени белгилүү болгон. Орусиянын Борбордук банкы өлкөдө акча насыялык жана валюталык саясатты жүргүзөт. Рубльдү туруктуу кармоо үчүн мекеме долларды, еврону же башка валютаны өз рыногуна сатыкка чыгаруу менен иш алып барат. Соңку санкциялар мекеме мындан ары чет элдик валюталарды сата албай калат дегенди түшүндүрөт. Бул чаралардын фонунда Орусиянын улуттук валютасы рубльдүн чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. 28 февралда Москвадагы биржаларда 1 АКШ доллары 100-110 рубльдүн тегерегинде, 1 евро 115-120 рубльдүн айланасында сатылып жатат. Акча алмаштыруучу жайларда онлайн сатыкта мындан да кымбаттады. Орусия Украинага кол салганга чейин 1 доллар 80 рубльга чейин, евро 90 рубльга чейин бааланчу.